Альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулилля ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Урматтуу мусулман бир туугандар, азыркы тапта соц тармактарда кээ бир чала молдолордун илимстерин айынан карапайым калктын арасында Кадыр түнгө байланыштуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атынан жалган хадис таралып атат. Ал хадисте мындай деп айтылат экен: ким ушу Кадыр түндө 2 рекет намаз окуп, ар бир рекетине Фатиханы окуп, Фатихадан кийин Ихлас сүрөсүн Кул Аллаху ахадты 7 жолу окуган болсо ар бир рекетинде, андан кийин намаз бүткөндөн кийин 70 жолу кечирим сураган болсо, ошол адам ордунан турганга чейин Алла Таала анын жана ата энесинин күнөөсүн кечирет. Жана Алла Таала периштелерди жөнөтүп, периштелер ал адам үчүн бейиште бактарактарды отургузуп, сарайларды салат деген ушундай мааниде хадисти таратып атат. Элдерди үндөп, мына ушундай намаз окугула Кадыр түндө деп. Албетте бул такталбаган динде жок маалымат. Ахлу суннанын хадис булактарында келген эмес. Балким кээ бир ушул хадис жөнүндө издөө жүргүзүп көрсөм, бул Ахлу суннадан эмес, бул ошо шиялардан келген маалыматтар экен. Ошо шиялардын кээ бир адамдары ошо кээ бир китептерибизде ушундай келген деп, мына ушундай намазга үндөшөт экен алар өз арасында. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, мындай маалыматтан алыс болуңуздар. Бул диндеги жаңылык, диндеги бидат болуп саналат. Эч кандай Кадыр түндө, атайын Кадыр түнгө арналган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атынан келген эч бир хадис жок. Ооба, Кадыр түндө ар ким өзүнүн күчүнөн келишинче, каалашынча намаз окуй берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, түнкү намаздар 2 рекеттен дегендей, ар ким күчүнүн жетишинче 2 рекеттен кылып Алла Таалага сыйына берсин. Бирок кимде ким Кадыр түндө келип, Кадыр түндө ушундай намаз бар, атайын Кадыр түнгө арналган 2 рекет дейби же 4 рекет дейби, же болсо буга чейин биз угуп келген 100 рекет деп айтышабы, мунун баары тең диндеги жаңылык болуп саналат. Бул туура эмес. Мына ушул 100 рекет деген да намаз дагы бул ошол шиялардан келген намаз экен. Ошо шиялар дагы ушундай өзүнүн карапайым элдерине ушундай фатва беришет экен: Кадыр түндө 100 рекет окугула деп. Мына ушунун баары тең диндеги жаңылык. Ошондуктан ушундай такталбаган маалыматтардан сактаныңыздар. Алла Таалага ибадат кылуунун эшиги ачык, намаз окуунун эшиги ачык. Кандайдыр бир убакытка же орунга чектебестен, Кадыр түндө ушундай намаз окуш керек экен, анан ушундай окусам мындай сооп болот экен дебестен эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай 2 рекеттен кылып намаз окуй бериңиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык хадис, туура хадис бар. Ким ошо Кадыр түндө намаз окуган болсо дейт, Аллах субхана таала анын өткөн күнөөсүн кечирет деп атат. Намазды ошо иман келтирүү менен, соо үмүт кылуу менен окуган болсо Алла Таала күнөөсүн кечирет дейт. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге айткан ушул хадисти бизге жетиштүү. Жанагындай жалган хадистерге, динге кирип кеткен бидат жаңылыктарга мусулмандардын эч бир муктаждыгы жок. Аллах субхана таала баарыбызга туура илимди насип кылсын.